Достор, ассаламу алейкум, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн мен сиздерге 3 миллион 700 миң сомго бааланган жери 8 сотук болгон үй жөнүндө маалымат берген атайын келип калдым. Өтө бир жөнөкөй акчага коюлуп атат. Эми билбедим, бул өтө аз акча. Мындай жөнөкөй акча да. 3 миллион 700 миң сом. Элестетиңиздер. Бул үй, достор, почти бекер эле болуп атат. Антан аракетти кылып алып койсоңуздар менимче утасыздар. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Келүү жолун кыска түшүндүрүп коеюн. Мен турган жер Ош Өзгөн трассасында жайгашкан Тойчу айылында турам. 30 адырдын центрине келесиздер. 30 адырдын центринен Куршап тарапка бир аз жүрсөңүздөр, сол тарабы мына Тойчу айылы болуп калат. Мына бул жакта айылдын аркасы дагы бар, көрүп атасыздарбы? Ош Өзгөн трассасы да көрүнүп турат, мына машиналар өтүп атат. Мына Тойчу айылынын аркасы. Кирип 150 метр жүрсөңүздөр, оң жакта сатылуучу үйдү көрө аласыздар. Жери 8 сотук болгондо көчө тарабы 20 метр болот экен, ичкериге 40 метр болот экен туугандар. Свет бар, прожекторлор коюлган, суу өткөн, канал жакын, мектеп, садик бул айылда бар. Мектеп, садик барбы деп көбү сурашат да. Алейкум ассалам, жассыңарбы? Мына жакта болсо 3 бөлмөлүү үйү. Жаш балдарды тартып коеюн, видеого түшкүсү келет экен. Так, 3 бөлмөлүү үйү. Азыр ичин дагы кирип көргөзөм. Эми туугандар, бул жерде жер балынат. 8 сотук жер, элестетиңиздер. Башында айт дейсиздер, айттым. Мына лайктан басып колдоп туруңуздар. Даректеринде эле менимче түшүндүңүздөр окшойт. Тойчу айылы болуп калат туугандар. Шарка деле жакын. Мен турган жер Тойчу айылы. Барыңыздар билесиздер, Ош Өзгөн трассасы. Жолдун аркы бети кайрагач. 30 адырдын центрине келесиздер. Андан Куршап тарапка бир аз эле өтсөңүздөр, мындай трассанын сол тарабында Тойчу айылы жайгашкан туугандар. Мына көрүп атасыздар. Ушул айылга киресиздер дагы 100 метр жүрсөңүздөр эле оң жакта сатылуучу үй жайгашкан. Ооба достор, 100 метр келесиздер. Достор, келүү жолдорун түшүндүргөнчө мына үйдүн ичине дагы келип калдым. Бул жак албетте эле прихожкалары, навестери болот. Мына байкаңыздар, жалпысынан 3 бөлмөдөн турган жер үй. Биринчи комната экен бул жак экинчи комната, бул жак үчүнчү комната. Мен ушул жактан баштайын обзорду. Байкаңыздар, биринчи комнатасы ушундай экенин. Чорный потолок басылган, кумшубак болгон, электромонтаждары бүткөн. Мына жакта 2 айнек. Жакшы. Жери 8 сотук. Жер балынат эми бул жерде, үйдө кийин өзүңүздөр бүтүрүп аласыздар. Ушундай коридору да чоң болот экен. Жакшы. Так, эми мына духовкаларын да коюп коюптур да уже. Бул биринчи комната, досторум. Бул жак экинчи комната. Сонун экен,